Бул жерде берилген бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жайгаштырууубуз керек. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча бул бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жайгаштырып көргүлө. Анда эмесе кеттик. Бул жердеги берилген бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жайгаштыруу үчүн биз эң кичинекей бөлчөктөн эң чоң бөлчөккө карай ирети менен жайгаштырууубуз керек. Анда эң кичинекей бөлчөктү таап алабыз. Эң кичине бөлчөктү табуу үчүн бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү ар түрдүү. Демек, анда бул жердеги бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келебиз. Же болбосо бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмүндөгү сандардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табабыз. Бул жерге жазып алалы. 2 жыбысын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табабыз. Бул берилген сандардын 2 жыбысын табуу үчүн эмне кылабыз? Бул сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн бир санды кайра кайталабастан бири-бири менен көбөйткөнүбүздө биз 2 жыбысын тапкан болобуз. Анда кеттик, бул сандардын 2 жыбысын эсептейбиз. 9 бул курама сан. Анын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү бул 3 көбөйтүү 3. Анда биз бул жерге 3 көбөйтүү 3 деп жазып алабыз. Кийинки сан бул 4. 4 дагы курама сан. Аны дагы жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 4тү жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 2 көбөйтүү 2. Анда бул жерге 2 көбөйтүү 2-ни жазып алабыз. Кийинки санды карайбыз. 5. 5 бул жөнөкөй сан. Анда 5тин өзүн бул жерге жазабыз. Кийинки сан бул 12. 12 дагы курама сан. Анда 12-нин жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн табабыз. 2 көбөйтүү 6. 2 жөнөкөй сан, 6 курама сан. Анда 6-нын дагы жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап алабыз. 6-нын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 2 көбөйтүү 3. Демек 12-нин жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү бул 2 2 3. Анда 2 2-ни жазып алабыз, бирок бизде бул жерде 2 2 бар. Анда 2-нин жазуунун кереги жок. Кийинки сан бул 3, бирок бизде бул жерде 3 дагы көбөйтүүчүлөрдө жазылган. Анда 3тү дагы жазбайбыз. Биз кийинки санды карайбыз. 15. 15 бул курама сан. Анын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 3 көбөйтүү 5. 3 жана 5 булар жөнөкөй сан. Анда 3 бизде бул жерде дагы 3 бар. 5 бул жерде 5 дагы бар. Анда 5ти дагы жазбайбыз. Демек, биз берилген сандардын баарынын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн кайталабастан жазып алдык. Анда бул сандардын көбөйтүндүсүн эсептейбиз. 5ти 2-ге көбөйтсө 10. Бул жерде 10. 10ду 2-ге көбөйтсө 20. 20-ны 3-кө көбөйтсө 60. 60-ты 3-кө көбөйтсө 180. Демек, же болбосо бул сандардын 2 жыбысы 180-ге барабар. Демек, берилген ар бир бөлчөктүн бөлүмүн 180-ге теңдеп алабыз. Алгач 9дан 4 бөлчөгүнөн баштайлы. 9дан 4. 9ду канчага көбөйтсө 180-ге барабар болот? 9ду көбөйтөбүз 20-га. Ал үчүн биз алымындагы көбөйтөбүз 20-га. 9ду 20-га көбөйтсө 180, 4тү 20-га көбөйтсө 80. Биз 9дан 4 бөлчөгүнүн бөлүмүн 180-ге теңдеп алдык. Ал 180ден 80-ге барабар болду. Анда кийинки бөлчөктүн бөлүмүн 180-ге теңдейбиз. 4төн 3 бөлчөгү. 4тү ал үчүн көбөйтөбүз 45-ге. Алымындагы көбөйтөбүз 45-ге. 4тү 45-ге көбөйтсө 180, 3тү 45-ге көбөйтсө 135-ге барабар. Кийинки бөлчөгүбүз 5тен 4 бөлчөгү. 5ти канчага көбөйтүүбүз керек? Ал үчүн 5ти көбөйтөбүз 36-га. Анда алымында көбөйтөбүз 36-га. 5ти 36-га көбөйтсө 180-ге барабар. 4тү 36-га көбөйтсө 144-кө барабар. Кийинки бөлчөктүн бөлүмүн 180-ге теңдейбиз. Кийинки бөлчөгүбүз 12ден 11. 12-ни көбөйтөбүз анда 15-ге.
Анда алымын да көбөйтөбүз 15ге. Бул жерде 12-ни 15ге көбөйтсө 180, 11-ди 15ге көбөйтсө 165. Бизде акыркы бөлчөк калды 15ден 13. Бул бөлчөктүн дагы бөлүмүн 180ге теңдейбиз. Ал үчүн биз бул жердеги сандарды көбөйтөбүз 12ге. 15ди 12ге көбөйтсө 180, 13'tü 12'ye көбөйтсө 156. Берилген бөлчөктөрдүн баарынын бөлүмдөрүн 180ге теңдеп алдык. Белгилеп дагы көрсөтсөк болот. Бул жерде биз 5 бөлчөктүн бөлүмдөрүн 180ге теңдеп алдык. Же болбосо бардык берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келип алдык. Эми биз бөлчөктөрдү салыштыра алабыз. Бул жерде бөлчөктөрдүн баарынын бөлүмү 180, демек алымы эң кичине болгон бөлчөк бардык бөлчөктөрдүн арасынан эң кичинекейи. Демек карайбыз 180ден 80 бөлчөгү. 180ден 80 бөлчөгү. Бул негизинен кайсы бөлчөккө барабар болчу? Бул бөлчөк негизинен 9дан 4 бөлчөгүнө барабар. Кийинки бөлчөктү карайбыз. Алымы кичинекей болгон бөлчөк 180ден 135. Демек, бул жерге 180ден 135 бөлчөгүн жазабыз. Бул бөлчөк негизинен кайсы бөлчөккө барабар болчу? 4дөн 3 бөлчөгүнө. Андан кийинки бөлчөктү карайбыз. Кийинки бөлчөк бул 180ден 144. Анда жазып алабыз 180ден 144 бөлчөгү. Бул бөлчөк негизинен 5ден 4 бөлчөгүнө барабар болчу. 5ден 4 бөлчөгүнө барабар. Андан кийинки бөлчөктү карайбыз. Бул 180ден 156. Бул жерге жазып алалы. 180ден 156 бөлчөгү. Ал негизинен бизге 15ден 13 бөлчөгүнө барабар болчу. Кийинки бөлчөктү жазып алабыз. Бизде эң чоң бөлчөк 180ден 165, 180ден 165 бөлчөгү. Бул бөлчөк негизинен кайсы 12ден 11 бөлчөгүнө барабар. Биз берилген бөлчөктөрдүн баарын өсүү тартибинде ирети менен жайгаштырып алдык.